بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. Урматтуу жана кадырлуу мусулман бир туугандарым, эң биринчиден бардык мактоолор баарыбызды жоктон бар кылган жалгыз Аллах Тааланын затына болсун. Жана Аллах Тааланын мээрими, райымы, саламы, тынчтыгы биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга болсун. Бүгүн буюрса биз бир китептен сабак баштап атабыз. Бул китептин аты Сунан ва Адаб. Сүннөттөр жана адептер деген Куран жана хадистин негизинде жазылган китеп. Бул китептин автору, жазуучусу Абу Бакр ибн Мустафа, биздин Ханафи мазхабын жана Матуриди акидасын карманган чоң алымдардан. Себеби дегенде жараткан Аллах Таалам Куранда айтат: «Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала». Аллах Таала өлүмдү жаратты, жана жашоону жаратты. Эмне үчүн? Лияблуакум айюкум ахсану амала. Силердин ичиңерден ким чырайлуу, кооз амал кылып келет. Жараткан Аллах Таалам бул дүйнөнү жаратты, биз менен сизге жашоо берди. Жана биз менен сизге өлүм берүүчү. Эмне үчүн? Биз менен сизди сыноо үчүн жаратты. Сыноо эмнеде? Айюкум ахсану амала. Силердин кимиңер ушул дүйнөдө жашап, Аллага жага турган, жандуу, шандуу, кооз, чырайлуу, сулуу амал кылып келесиңер деп. Демек, мына ушул аяттан маалым болду, дүйнөдө жөн эле бир ибадатты кылып коюу, же бир Аллага жаккан амалды кылып коюу эле максат эмес экен, балким ошол амалды көркөмдөп, сулуу кылып, чырайлуу кылып, кооз аткаруу мына ошо бизден талап кылынган. Мына ошол биздин амалыбыз качан кооз болот, качан сулуу болот, качан биздин амалыбыз жандуу, шандуу болот экен, качан бул адеп менен боло турган болсо. Ошол себептен Куранда жараткан Аллах Таалам айтат: «Ва ма атакумур расулу фахузуху, ва ма нахакум анху фантаху». Пайгамбар алып келген амалдарды силер ыктыяр кылгыла. Пайгамбар тыйган нерселерден тыйылгыла дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биз менен сизге үлгү. Пайгамбарыбыз биз менен сизге ибадатты кандай аткарыш керек, сода сатыкты кандай кылуу керек, тыйганчылыкты кандай кылуу керек, үйдө бала чаканы кандай тарбиялоо керек. Демек, ар бир жашоонун ар бир кадамында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биз менен сизге үлгү. Мына ошол Пайгамбарыбыз бизге айткан, жана Аллах Таала Куранда айткан, кээ бир ошол аалымдар жактырган, ошол амалдардын баардыгын бул адептер деп коет. Биздин дагы ошол ата бабабыз адам көркө адеп деп келген. Адам көркө адеп. Эгерде адамда адептүүлүк боло турган болсо, ал көрктүү болот экен, ал кооз, сулуу көрүнөт экен да. Адеби жоктун уяты жок деген. Баардык пайгамбардан калган сөз бар: «Иза фатакал хая фаф'ал ма ши'та». Эгер сенден уят кете турган болсо, анда сен билгениңди жасай бер депчи. Ошон үчүн адеби жоктун уяты жок дейт. Демек, бул адептүүлүк, бул Аллах Таалага жагат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сөзүндө айткан: «Ад-дину куллуху адаб». Дин бул адептүүлүктүн аты деген. Биздин динибизде ар бир амалдын адеби өзүнчө да. Дарат алган адеби өзүнчө, мешке кирген адеби өзүнчө, намаз окуган адеби өзүнчө айтылган, тамак жегенден мурда, тамак жеп жатканда, тамак жеп бүткөндөн кийин, жатканда, турганда. Демек, чоңдорго, кичинелерге, эртели кеч, бул биздин динибиз, ад-дину куллуху адаб, бул адептүүлүктүн аты. Демек, биз ар бир амалдын адебине көңүл бура турган болсок, биздин амалыбыз жандуу болот экен, шандуу болот экен, жана Аллахтын асында Аллага жагат, Аллага сүйкүмдүү, жана Аллахтын асында кабыл болот, жана башкаларга үлгү болот экен. Ошол себептен урматтуу мусулман бир туугандарым, демек биз менен сиз баардык амалдардын адебин билишибиз керек. Ошого амал кылып, ошону биз башкаларга да үйрөтүшүбүз керек. Мына ошондо биздин жашообуз кооз болот, чырайлуу болот, Аллах Таалага жаккан жана башкаларга үлгүлүү жашоо болот экен. Эң биринчиден албетте, бул эң биринчи биз Аллах Таалага болгон адептерди үйрөнүшүбүз керек.
Биз Аллах Таала менен кандай мамиле жасашыбыз керек? Биздин мойнубузда Аллах Тааланын кандай укуктары бар? Эң биринчи кезекте бул Аллах Тааланын заты турат. Ошон үчүн биз биринчиден ошол Аллага болгон адептерди үйрөнөбүз. Аллага болгон адептерден эң биринчиси ибадатты кылганыбызда калыс Алланын ыраазылыгы үчүн жасашыбыз керек. Ар бир ибадатты калыс Алланы разы кылуу максатында ошол ибадатты аткарышыбыз керек. Жараткан Аллах Таалам Байина сүрөсүнүн 5-аятында وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Жараткан Аллах Таалам айтат, адамдарга калыс Аллага ибадат кылганга, жалган диндерден, жалган мазхабтардан баш тартып, калыс Алланы разы кылуу максатында ибадат кылуу буйрулду. Жана намазды тургузуу, зекеттерин берүү буйрулду. Мына ушул туура дин деп жараткан Аллах Таала Байина сүрөсүнүн 5-аятында айтып жатат. Демек бул жерден биз эмнени түшүнсөк болот? Биз Аллах Таалага ибадат кылганда Алланын разылыгын максат кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Жабал разияллаху таала анхуга насаат айтып жатканда: "Я Муаз, эй Муаз, ахлисил амал яхфикал қалил." Эй Муаз, сен аз амал кылсаң дагы ихлас менен калыс Алланы разы кылуу максатында кылгын, ошо аз кылган амалың дагы сенин ийгилигиңе жетиштүү болот деди. Ошон үчүн биз намаз окуйбузбу, орозо кармайбызбы, зекет беребизби, же болбосо жашоодо биз ата-энебизге кызмат кылабызбы, аялыбызга жакшы мамиле жасайбызбы, балдарыбызды дин менен тарбиялайбызбы, ким менен гана мамиле кылсак, ошо бирөөгө бир стакан суу берсек деле, кичине мечитке барып ошол мечиттен бир шыпырындыны алып койсок деле, бир ошол жерден бир жаткан кыпынды алып койсок деле, кандай гана кыймыл болбосун, калыс Алланы разы кылуу үчүн аткарышыбыз керек экен. Куранда Аллах Таалам иннама ятақаббалуллаху минал муттақин ай минал мухлисин. Аллах Таала ихластуулардан гана амалды кабыл кылат деди. Аллах Таала шерикти жактырбайт. Аллах Таалага бир ибадатта башка бирөөнү шерик кылып кошууну Аллах Таала жактырбайт. Аллах Таала аны кабыл кылбайт. Кыямат күнү кимдер бир башка бирөөдү эл көрсүнбү, же эл уксун, же эл билсин, башка бирөө үчүн кылган амалынын соовун Аллах Таала ошолорго тапшырып коет экен. Силер ошолор үчүн кылдыңарбы? Демек, соовуну ошолордон алгыла деп Аллах Таала тапшырып коет экен. Ошон үчүн биздин ошол хадис китептеринде ошон биринчи келе хадис иннамал а'малу бинният. Бардык ниеттер, бардык амалдар ниетке жараша болот дейт. Эң биринчи инсандын жүрөгүндө ниет каралат экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз ар бир амалдын башында, ортосунда ниеттерди түздөп турушубуз керек. Аллахым, сен үчүн кылып атам, намазды сен үчүн окуп атамын. Бул жакшылыкты сен үчүн кылып атамын. Я Алла, сен үчүн бул ишти кылдым, бул амалды кылып жатамын деп, амалдын башында, ортосунда биз ниеттерибизди жаңылап туруш керек экен. Биздин ошол кылып жаткан амалыбыз Алланы разы кылуу үчүн болуп, Аллахтын астына кабыл болсун үчүн. Анан ошол амал бүткөндөн кийин истигфар айтып коюшубуз керек. Астагфируллах. Эгерде ошол амалды жасап жатканыбызда, амалды кылып жатканыбызда, эгерде ихластан Алланы разы кылуу ниетинде кичине кемчилик кеткен болсо, Аллахым өзүн кечиргейин деп, ошол амал бүткөндө астагфируллах, истигфар айтып коебуз. Аллага болгон эң биринчи биздин мойнубуздагы акы жана Аллага болгон эң чоң адеп эмне экен? Калыс Алланы разы кылуу үчүн ибадат кылуу. Куранда жараткан Аллах Таалам iyяка нa'буду ва iyяка настаин. Фатиха сүрөсүндө iyяка нa'буду, Аллахым, биз сага гана ибадат кылабыз, ва iyяка настаин, сенден гана жардам сурайбыз деп айтып жатабыз. Ошон үчүн биринчи адеп, биринчи акы биздин мойнубузда. Аллага болгон акы жана адеп эмне экен? Алланы разы кылуу ниетинде амал кылуу. Ар бир амалды Алланы разы кылуу ниетинде кылуу. Андан кийинки Аллах субхана ва тааланын улуулугун жүрөккө алып келүү. Аллахты баарынан улуу, баарынан чоң деп жүрөктөн ошону сезе билүү, бул чоң бир адеп болуп эсептелет. Себеби дегенде эң биринчи Аллахтын улуулугу жүрөккө келет экен. Аллахтын улуулугу, жүрөк чоңдугу жүрөккө келет экен.
Андан кейін Аллах Тааланын сөзүнүн улуулугу жүрөккө келет экен. Андан кейін Аллахтын өкүмдөрүнүн улуулугу жүрөккө келет экен да. Азыр күндө биз менен сиз Алланын өкүмдөрүнү эмне үчүн аткарбай атабыз? Бизде ошо намаз окугула, орозо кармагыла, зекетиңерди бергиле, чындыкты сүйлөгүлө, кыянат кылбагыла, калп сүйлөбөгүлө, аракордук кылбагыла, зынакордук кылбагыла, сүткордук кылбагыла деп бизге ким өкүм берип жатат? Жараткан Аллах Таала өкүм берип жатат. Адамдын, мисалы бирөө бир жерде иштей турган болсо, ошол жердеги жетекчи сүйлөй турган болсо, ал жетектин сөзүн кабыл алат да. Эмнеге? Себеби анын улуулугу анын жүрөгүндө бар да. Ушул сыңарындай эле, эгерде бала ойноп жаткан болсо, көчөндө анын устазы, анын мугалими аны тыя турган болсо, ал өзүнүн мугалими аны тыйса, ал тыйылат. Эмнеге? Мугалимдин ошол улуулугу анын жүрөгүндө бар. Атасы баласынын бир нерсени тыйса, бала тыйылат. Эмнеге? Атасынын улуулугу жүрөгүндө болот экен да. Биздин жүрөгүбүздө Аллахтын улуулугу, чоңдугу канчалык жүрөгүбүздөн орун алса, ошончолук Аллахтын өкүмүнүн улуулугу дагы жүрөктө болот экен. Эми Аллахтын өкүмүнүн улуулугу канчалык жүрөктө болсо, ошончолук Аллахнын айтканына биз баш ийүү бизге жеңил болот экен. Ошол себептен жүрөктөн Аллах Тааланы улуу деп билүү, жүрөктөн Аллах Тааланын баарынан чоң деп түшүнүү, бул биздин мойнубуздагы Аллага болгон эң чоң укук жана эң чоң адеп болуп эсептелет. Куранда Аллах Таала айтат: "Литу'мину биллахи ва расулихи ва ту'аззируху ва туваккируху ва тусаббихуху букрата ва асила." Аль-Фатх сүрөсү 9-аят. Аллах Таала айтат: "Силер Аллага ыйман келтиргиле, жана пайгамбарга ыйман келтиргиле, ва ту'аззируху, жана силер Алла жана пайгамбарга жардам бергиле, ва туваккируху, жана Алла менен пайгамбарды мактагыла, даңктагыла, аларды улуулагыла, ва тусаббихуху букрата ва асила, жана эртели кеч Аллахтын затын мактап, Аллахтын затына тасбих айткыла" дейт. Демек, кийинки адеп эмне экен? Аллах Тааланын улуулугу биздин жүрөгүбүздө болуш керек экен. Жараткан Аллах Таалам улуу зат, баарынан улуу, баарынан чоң зат. Аллахым хадиси кудусиде айтат: "Ла ясауни арди ва ла самаи." Мен асман менен жердин ортосундагы боштукка батпаймын. Менин жайым момундун жүрөгү дейт. Менин жайым момундун жүрөгү. Бул жүрөктө Аллах Таала өзү үчүн жараткан. Биз жүрөгүбүзгө Аллахнын улуулугун алып келишибиз керек. Аллах Тааланын чоңдугун алып келишибиз керек. Аллах баарынан улуу зат. Аллах баарынан чоң зат. Демек, бул ааламда ошонун гана өкүмү жүрөт. Мына ошол Аллага баш ийсек, биз бактылуу болобуз деген түшүнүктү биз алып келишибиз керек. Демек, Аллах Тааланын улуулугун, Аллах Тааланын чоңдугун жүрөккө алып келүү, бул дагы Аллах Таалага болгон адептерден болуп эсептелет. Андан кийин Аллах Тааланан дайыма коркуп жүрүү. Дайыма жүрөгүбүздөн Аллага болгон коркунуч болуш керек. Куранда Аллах Таала айтат: "Залика юхаввифуллаху бихи ибадаху, я ибади фаттакун." Зумар сүрөсү 16-аят. Жараткан Аллах Таала өзүнүн пенделерин коркутат. Жараткан Аллах Таала өзүнүн пенделерин коркутат. Аллах Таала айтат: "Эй менин пенделерим, фаттакун, силер менден коркуп жашагыла." Эгерде биз менен сиздин жүрөгүбүздө Алланын затына болгон коркунуч боло турган болсо, бардык махлуктардан болгон коркунуч жүрөктөн чыгып кетет. Кайсыл адамдын жүрөгүндө Алладан болгон коркунуч болбосо, анда ал бардык махлуктардан корко берет да. Ошон үчүн биз Аллахтан гана коркушубуз керек. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Эгерде адам баласы Аллахтан гана үмүт кылса, Аллах Тааланы эч кимге муктаж кылбайт. Аллах Таала өзү анын муктаждык зарычына өзү Аллах Таала кепил болот. Эгерде кимде ким Аллах Тааладан башкадан үмүт кылса, махлуктан үмүт кыла турган болсо, Аллах Таала ошол махлукка инсанды тапшырып коет. Ал ошого муктаж болуп, кул болуп калат" дейт. Эгерде кимде ким Аллахтан гана корксо, Аллах Таала анын жүрөгүнөн бардык махлуктардын коркучун алып салат. Бардык махлуктар жаралган нерселер андан коркуп калат дейт. Эгерде кимдин жүрөгүндө Аллахка болгон коркуу болбосо, ал бардык махлуктардын коркунучун Аллахнын жүрөгүнө салып коет экен.
Ошон үчүн биз менен сиз жүрөгүбүзгө Аллахтан гана болгон коркууну алып келишибиз керек. Алладан коркуп жашашыбыз керек. Ар дайым Аллах Тааланын өкүмүнө баш ийип жүрүү. Аллах Таала тыйган нерселерди таштап андан сактануу. Ар дайым Аллахтын өкүмүнө баш ийебиз жана Аллах Таала тыйган нерседен сактанып жүрүү мына ушул дагы чоң адеп болуп эсептелет. Жараткан Аллах Таалам Куранда айтат: "Ва ман юти'иллаха ва расулаху юдхилху джаннатин тажри мин тахтихал анхар خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين." Nisa suresi 13-14 ayat. Бұл аятта жараткан Аллах Таала эмне дейт? "Ва ман юти'иллаха" Кимде ким Аллах Таалага итаат кылса, Аллахтын өкүмдөрүнө баш ийсе, ва расулаху анын элчисинин өкүмдөрүнө баш ийсе, юдхилху жаннат Аллах Таала ал инсанды бактарга киргизет. Тажри мин тахтихал анхар ал бактардын дарактарынын астынан дарыялар агып турган болот. Халидина фиха ал инсан ошол бактарда түбөлүккө калат. Ва заликал фаузул азим мына ошол улуу бактылуулук, мына ошол чыныгы бактылуулук дейт. Демек бул жерде Аллах Таала кимде ким Аллахтын өкүмүнө баш ийсе, пайгамбардын айтканына баш ие турган болсо, Аллах Таала аны бейишке киргизет деп жатат. Аллах Таала Куранда бейишти сүрөттөгөндө бактар болот, астында дарыялар агып турган болот деп сүрөттөйт дайыма. Эмнеге? Себеби адам баласы ошону жакшы көрөт экенбиз да. Бактардын астында олтурсак, астыбызда дарыя агып жаткан болсо, суулар агып жаткан болсо, суулардын шаркылдаганын үннөрүн кулагыбыз угуп, мээбиз серигип жаткан болсо, ошондой жерлерге барып эс алат экенбиз. Бейишти жараткан Аллах Таалам сүрөттөгөндө мына ушинтип сүрөттөгөн. Демек Аллах Тааланын өкүмүнө баш ийген, пайгамбарыбыздын өкүмдөрүнө баш ийип, пайгамбардын жолун жолдогон инсандарды Аллах Таала бейишке киргизет экен. Ал инсандар бейиште түбөлүккө калат экен. Жараткан Аллах Таалам ва заликал фаузул азим мына ушул улуу бактылуулук, мына ушул улуу бактылуулук деп айтып жатат. Ва ман ясиллаха ва расулаху эгерде кимде ким Аллахтын өкүмүнөн баш тарса, пайгамбардын сүннөтүнөн баш тарса, ва ятаадда худудаху жана Аллах Таала шариятта койгон чектерден аша турган болсо, ошо чектерди буза турган болсо, Аллахтын өкүмүн пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтөн таштай турган болсо, юдхилху наран халидан фиха ва лаху азабун мухин. Аллах Таала аны тозок отуна таштайт. Ал тозокто түбөлүккө калат. Жана тозокто кор кылуучу аны жан чыдагыс аны ошол азапка Аллах Таала дуушар кылып коет дейт. Түбөлүк ал тозокто азапталып, ал жакта кор болуп кала берет дейт. Демек дайыма Аллах Тааланын өкүмдөрү менен алек болуп, жана Аллах Таала бизди тыйган өкүмдөрдү таштоо мына ошол биздин мойнубуздагы Аллага болгон акы экен. Жана ошону менен бирге андан кийин Аллах Тааланын астында дайыма ажиз, өзүбүздү муктаж сезип жашоо. Биз канчалык Аллахтын астына өзүбүздү муктаж сезсек, өзүбүздү ажиз, мен эчтеке кыла албаймын, бардыгын Алла бүтүрөт, Аллах чечет деп Аллахтын астында өзүбүздү төмөн алып, Аллага өзүбүздү муктаж канчалык сезсек, ошончо Аллах Таалага жакындайбыз, жана бул Аллах Таалага жагат экен. Жараткан Аллах Таалам Куранда айтат: "Я айюхан нас антумул фуқарау илаллах, валлаху вал ганиюл хамид." Фатир сүрөсү 15 аят. Адамдар, антумул фуқарау илаллах. Силер барыңар Аллахтын астына муктажсыңар. Аллахтын астына кедейсиңер, Аллага муктажсыңар. Валлаху вал ганиюл хамид. Аллах Тааланын заты бай зат, жана Аллах Тааланын заты мактоого татыктуу зат. Жер бетиндеги бардык эле махлуктар жараткан Аллах Таалага муктаж. Ошол эле канаттуулар, ошол эле жаныбарлар, ошол эле тоо таштар баары Алланын өкүмүнө муктаж, баары Аллага муктаж. Ал эми бул жерде эмне үчүн жараткан Аллах Таала адамдарга өзгөчө кайрылып жатат? Я айюханнас, адамдар, силер баарыңар Аллахтын астына муктажсыңар деп. Эмнеге? Себеби дегенде ошол канаттуулар, жаныбарлар, тоо таш, асман, жер, алар баары өздөрүн Аллага муктаж деп сезип эле жашап келет экен. Алар эч качан текеберленип,
өздөрүн Аллахдан муктажсыз сезип калбайт экен. Бирок инсан кээде Аллах Таала берген байлыкка, бийликке, Аллах берген сулуулукка, күчтүүлүккө, Аллах берген дүниөлүк бир нерселерге таянып алып туруп, инсан өзү текеберленип, мен эч кимге муктаж эмесмин деп, менсирип текеберленип кетет экен. Ошол себептен жараткан Аллах Таалам: "Я айюханнас, адамдар, антумул фуқара илаллах." Силер канчалык байысаңар дагы, бийликке жетсеңер дагы, дүниөнүн канчалык дүниөдөгү нерселерге ээ болсоңор дагы, силер Аллах наста кедейсиңер. Силер Аллах наста муктажсыңар. Ал эми Аллах Таала бай зат деп кимди айтат? Эч кимдин суранычын кайтарбаган, эч кимге муктаж болбогон затты бай зат дейт. Демек Аллах Тааланын заты бай зат. Ошол себептен биз менен сиз дайыма өзүбүздү кадам сайын эртели кеч Аллах Таалага муктаж сезип жашап өткөрө турган болсок, мына ушул сезим Аллага жагат экен. Аллага өзүн муктаж сезип, Алладан суранган сайын биз Аллах Таалага жакындай берет экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Вал ясал ахадукум хаджатаху раббаху." Силердин ар бириңер өзүнүн ар бир кажетини, өзүнүн ар бир зарылты муктаждыгыны Аллахтан гана сурасын. Хаттал милх, хатта шис'a нали изан qata'a. Эгерде туз болсо дагы, аны дагы Аллахтан сурасын. Батинкесин боо үзүлүп калса, аны дагы Алладан сурасын. Мындайча айтканда, ошондой бир майда чүйдө нерсени дагы Аллахтан сурасын деп пайгамбарыбыз бизге жол көрсөттү. Бизге пайгамбар насаат кылды. Ошол себептен урматтуу мусулман бир тууганым, жашообузда ар бир кичине жана чоң нерсени Аллахтан сураганды, ар бир чоң жана кичине нерседе өзүбүздү Аллахтын астында муктаж сезип жашаганды биз адат кыла турган болсок, Аллахнын затына гана таянып, Аллахнын затыга гана жөлөнүп, Аллахнын затына гана ишенип жашап өткөрүшүбүз керек. Аллах Таалам айтат: "Ва алаллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин." Аллахнын затына гана таваккал кылгыла. Аллахнын затына гана таянгыла. Аллахнын затынан гана сүйөнгүлө, эгер силер чыныгы ыймандуу болсоңор деп Майда сүрөсүнүн 43 аятында Аллах субханаху ва таала, Майда сүрөсүнүн 23 аятында Аллах субханаху ва таала биз менен сизге өкүм берип жатат. Аллага гана таваккал кылгыла, сүйөнгүлө, таянгыла, ишенгиле, эгерде силер чыныгы момун болсоңор. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллахтын затына таваккал жасоо, Аллахнын затына таянуу, Аллахнын затына жөлөнүү, Аллахнын затына сүйөнүү бул ыймандын толук болгондун бул белгиси. Ва алаллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин. Ва алаллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин. Аллахнын затына гана таваккал кылыга, эгер силер чыныгы момун болсоңор. Курандын дагы бир жеринде жараткан Аллах Таалам айтат: "Ва ман ятаваккал алаллахи фахуа хасбух." Эгерде ким Аллахнын затына таваккал кылса, Аллахнын затына таянса, Аллахнын затына жөлөнсө, Аллахнын затынан гана үмүт кылса, фахуа хасбух, Аллах Тааланын бардык муктаждык кажеттерине Аллах Таала өзү жетиштүү болот дейт. Биз менен сиз жашообузга Аллахнын затына таваккал кылып үйрөнүшүбүз керек экен. Аллага таянып үйрөнүшүбүз керек экен. Бул дагы биздин мойнубуздагы Аллага болгон укук экен. Жана Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болуу дагы, бул дагы Аллага болгон адептердин бирөөсү. Биз дайыма Аллах Таалага жакшы ойдо болушубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааланын бир сөзүн риваят кылган хадиси кудусийде жараткан Аллах Таалам айтат: "Ана инда зонни абди би." Мен өзүмдүн пендемдин оюна жараша мамиле кыламын. Ал мен тууралуу кандай ойлосо, ошондой мамиле кылам дейт. Биз менен сизге шарият Аллах тууралуу жаман ойлоого уруксат бербейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сахабага айтты: "Баланчы, сен Аллах Таалага жакшы ойдо болгон абалыңда сага өлүм келсин" деди. Жаман ойлоо, Аллах тууралуу жаман ойдо болгонго шарият бизге уруксат бербейт. Бул күнөө болот. Адам башына кеде оору келип калат, кеде кайык келип калат, кеде ушундай бир оор ахвалдар келип калган учурда деле биз Аллах тууралуу жакшы ойдо болушубуз керек. Мына ушул жерде шайтан алейхилана, Алланын каргышына калган шайтан
ал биздин душман, ал бизди кыжалат кылгысы келет. Ал бизди ар кандай ойго салып, сен ооруп калдың, эми сен жакшы болбойт экенсиң, мына сенин ишиң жүрүшпөй калды, эми сен мындан кийин жашооң жакшы болбойт. Ар кандай тараптан бизди ал азгырып, бизди мындай көңүлүбүздү чөктүргүсү келет да. Себеби дегенде шайтандын иши эмне? Шайтандын иши көңүлдү чөктүрүү. Ал эми пайгамбарлардын иши кандай болгон? Пайгамбарлардын иши көңүлдү көтөрүү болгон. Ошол себептен жараткан Аллах Таалам айтат, мен пендемдин оюна жараша мамиле кылам. Биз Аллах тууралуу кандай ойлосок, Алла ошондой мамиле кылат экен. Аллах Таала энеден мээримдүү, атадан боорукер зат. Сиздин атаңыз же энеңиз сизге кандай жаман мамиле кылуусу мүмкүнбү? Эч качан мүмкүн эмес. Сиздин энеңиз же атаңыз сизге жаман мамиле кылбайт. Ушу сыңарындай энеден мээримдүү болгон Аллах, атадан боорукер болгон Аллах эч качан пендесине жаман мамиле кылбайт. Эч качан пендесине жамандык каалабайт. Ооба, кээде биз менен сиздин башыңызга оору келип калса, кээде бир ушундай бир жашоодо тоскоолдуктар келип калса, биз менен сиз жаман ойлойбуз да. Жок, Аллах Таала тарбиялоочу зат. Аллах Таала тарбиялоочу зат. Кээде бизге ооруну берип тарбиялайт, өзүнө жакындатат, кээде күнөөлөрүбүздөн тазалайт. Аллах Таала кээде бир ишти баштасак, ошол ишти токтотуп коюп туруп, ошол иште зыян боло турган болсо, ошонун зыянынан бизди сактап коет. Биздин акылыбыз кыска, биз Аллах Таала бизге жөнөткөн акыбалдарда биз дайыма Аллах тууралуу жакшы ойдо болушубуз керек. Биз жаш бала сыяктуу болуп калабыз да. Кандай эле эне жаш баланы сүттөн чыгарганда жаш бала ыйлайт экен. Энесин жаман көрөт экен, душман көрөт экен. Энем менин курсагымды тойгуза турган жолду жаап койду деп, энесиге барбай коет экен. Атасыга барып алат экен. Ошол түнү уктабай коет экен. Бирок ал жаш бала билбей атат. Ошол сүттөн чыгаргандан кийин, ошол сүт анын курсагын тойгуза турган жол бир жолду жаап атат энеси. Бирок курсакты тойгуза турган толтура жолдор ачылып атпайбы? Курсакты тойгуза турган толтура жолдор ачып атат. Эми ал сүт эмбей калды, эми ал тамак да жей берет, эми мөмө жемиш да жейт, эми сок да ичет, эми түрдүү табактарды жей баштайт. Курсакты тойгуза турган бир жол жабылды, бирок анын артында курсакты тойгуза турган толтура жолдор ачылды. Экинчиси бул мурда сүт эле ичет эле. Мурда сүт эле ичет эле. Сүт ичкен себептен көп витаминдер жетишпейт эле. Эми бул тамактын түрүн жей баштагандан кийин, мөмө жемиш жей баштагандан кийин, мунун ошо витаминдери, баягы жетишсиз витаминдер дагы жетиштүү болуп, мунун аркадагы кемчилиги да жоюлду. Ушу сыңарындай биздин башыбызга бир кайгы же бир оору, же бир ушундай бир оор акыбалдар келгенде, биз Аллах тууралуу жакшы ойдо боло турган болсок, ошону биз мында менин пайдам бар деп түшүнө турган болсок, анда Аллах Таала бизге келечекте көп жолдорду ачат экен, жана ошондой эле арттагы кемчиликтерди Аллах Таала жоюп коет экен. Куранда Алам Нашрах деген сүрө бар. Ошондо арабтардын бир акыны айткан экен, изаштадда бикал балва, эгер сенин башыңа бир кыйынчылык жетсе, тафаккар фи Алам Нашрах, сен Алам Нашрах деген сен сүрөнү окугун. Ошого ой жүгүрткүн. Усрун байна юсрайни, бир кыйынчылыктан кийин эки жеңилчилик бар. Иза тафаккарта фафрах, качан сен ошону ойлонсоң сен сүйүнөсүң деген экен. Ар бир караңгы түндөн кийин, урматтуу бир тууган, агарган таң келет. Ар бир чөлдөн кийин ошол аккан суу келет. Көктөгөн бак дарактар келет сөзсүз. Ар бир кыйынчылыктан кийин сөзсүз жеңилчилик келет. Ошол себептен биз менен сиз Алланын тарабынан эгер бир кыйынчылык, бир оор акыбалдар же оору келип калса, аны биз сабыр менен жеңишибиз керек. Андан биз Аллах тууралуу жакшы ойдо болушубуз керек. Сөзсүз бул кыйынчылыктын аркасынан эки жеңилчилик келет деп, жеңилчиликти үмүт кылып күтүшүбүз керек. Биздин үмүтүбүз дагы күчөш керек, дагы жанданыш керек, дагы биздин үмүтүбүз бекемделиш керек. Үмүтсүз болуп, ошол акылда сынып калып, чөгүп кетип, чүнчүп кетпешибиз керек. Ошол себептен Аллах тууралуу дайыма жакшы ойдо болуу, бул дагы Аллах Таалага болгон бул адептерден. Жана андан кийин Аллах Тааладан уялуу. Биз кайсы иштерди адамдардын алдында жасагандан уяла турган болсок, мына ошол Аллахтын эми эч ким жогунда Аллах көрүп турат да. Ал биз адамдарга караганда Аллахтан көбүрөөк уялышыбыз керек. Адамдарга караганда уялганга Аллах Таала татыктуураак зат. Адамдардын алдында кайсы ишти биз кылбайбызбы?
Мына ошол Алланын астында дагы бөлмөдө жалгыз болгондо дагы, же болбосо күйөөсү аялы жалгыз болгон учурда дагы адамдардын алдында уяттуу кылбаган нерсени Алла көрүп турат деп ошол нерсени сактанышыбыз керек. Bir uzun hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı. فَاِنْ كَانَ حَدْنَ خَالِيًا O Allah'ın elçisi, eğer de oşo kүйөөsü ayalı, үйde hiç kim yok bolsa, özleri жалгыз bolsa, anda oşo biri-birinin avratın körse bolabı. Mındayça ayтканда kiyimsiz жүрсө bolabı biri-birinin aldında degende, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem فَاللّٰهُ أَحَقُّ اَنْ يُسْتَحْيَ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ Allah Taala adamlarga karaganda uyalganга татыктуураак zat деп койду. Demek sen adamların aldında kanday жүрүүдөн uyalasың. Kanday жүрүүдөн uyalasың. Sen bölmödө жалгыз болсоң деле, же күйөө аялы болгон чакта деле, ошо адамдардын алдында жүрө албаган акыбалда ошол Алла көрүп турат деп, ошондой акыбалдан сактаныш керек. Себеби Аллах Таала көрүп турат. Аллах Таала уялганга татыктуураак зат. Биз менен сиз Аллах Тааладан уялып жашоо өткөрүшүбүз керек. Жана андан кийин Аллах Тааланы көп эстеп жүрүү. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Я ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran katira ve sabbihuhu bukratan ve asila." Ahzab suresi 41. 42. ayet. Allah Taala Kur'anda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu" Ey imandular, uzkurullah. Allah Taala'nı estegile zikron kathira. Köp estegile Allah Taala'nı. Ve sabbihuhu bukrata ve asila. Erteli keç Allah'a tesbih aytıp Allah'ты maqtab, dаңqtab turgula deydi. Demek Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dağı bir hadiste aytkan, Allah Taala kimge lisanun zakirun zikir kıla turgan til bergen bolsa ve kalbun şakirun şükür kıla turgan jürek bergen bolsa, al adamdın baktululuğun belgisi. Biz menensiz Allah Taala'nı estesek, Allah Taala dağı bizde isteydi eken. Fazkuruni azkurkum. Jaratkan Allah Taala aytat: "Pendelerim, siler meni estegile, azkurkum, men da silerdi esteymin" deydi. Ve la zikrullahi akbar. Allah Taala'nı estev, Allah'ını estev bul en çok, Allah'ını zikir kılı en çok ibadat, en çok bul baktululuk deydi. Urmatı bir tuğandar, biz menen sizge жашоо bergen Allah, biz menen sizge жашоодун зарылчылыктарын жегенге, ичкенге, кийингенге, жашаганга, жыргаганга, жашоонун баардык зарчылык, муктаждыктарына Allah Taala бүтүрүп берип жатат. Ошол себептен биз Allah'ını эстешибиз керек. Кыргызда жакшы сөз бар, Кудай деген куру калбайт деп коет. Кудай деген куру калбайт. Биз дайым Allah'ını эстеп жүрсөк, биздин убактыбыз качан кымбат болот, баалуу болот, биз качан Allah'ını эстеп жүргөн болсок. Ошон үчүн эртели кеч атайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз зикирлерди айтып кеткен, вазифаларды айтып кеткен, амалдарды айтып кеткен. Мына ошо эртели кеч ошол амалдарды калтырбай, ошо тасбиhlерди окуп турушубуз керек. Ошол эртели кеч вазифаларды окуп турушубуз керек. Андан сырткары Алланын өкүмдөрүн аткарып Алла Тааланы эстешибиз керек. Алла субхана ва таала эмнеге 5 убак намазды 5 жерге коюп койду? Ошо бир эле убакта 1 саат эле баарын кылып койсо болбой беле? Жок, Аллах Таала 24 саат бою инсан Алладан узап кетпестен Алланы эстеп турусун Аллах Таала каалайт да. Ошон үчүн эртең менен да уйкуга берилип кетпесин деп Аллах Таала намазды фарз кылып койду. Туруп намаз окуп мени эстесин. Андан кийин түштө абетте болсо, иш эми кызыган учурда ишке берилип, дүйнөгө берилип кетпесин деп жараткан Аллах Таала мында пешим намазын фарз кылып койду. Андан кийин эми ошол базарды жаап, жыйнай турган учур келгенде асыр убактына асыр намазын фарз кылып койду. Дүйнөгө берилип кетпесин, мени эстесин деп. Андан кийин кечинде ошол тамак жеп, курсак ачкан кезде мени унутуп калбасын, дүйнөгө берилип кетпесин деп шам намазын фарз кылып койду. Кечинде аябай уйку келип, уктаганга адам кызыктар болуп турган кезде куптан намазын фарз кылып койду. Демек Алла субхана ва таала каалайт, пендеси 24 саат бою минут секунд сайын Аллахты эстен чыгарбастан Аллахты эстеп турууну каалайт. Эгерде биз жер бетинде Аллах Тааланы эстеп турсак, асманда Аллах Таала бизди эстейт экен. Биздин азыр курсагыбыз ток, үстүбүз бүтүн, иштерибиз жүрүп турган учур. Эгер ушул учурда биз Аллах Тааланы эстесек, ооруп калганыбызда, биз жеген ичкенге муктаж болуп калганыбызда, биз башыбызга бир кыйын абал келген учурда Аллах Таала дагы бизди эстейт экен.
Ошон үчүн Аллах Тааланы ар дайым эстеп жүрүү бул дагы Аллах Таалага болгон чоң адептерден. Жана ошондой эле Аллах Таала менен жолугууну каалоо. Ар бир мусулмандын жүрөгүндө Алла менен жолуксам деген ушундай каалоо болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Ман ахабба лиқа Аллах, ахаббаллаху лиқаах." Эгерде кайсыл инсан Аллах менен жолугууну жакшы көрсө, Аллах Таала дагы аны менен жолугууну жакшы көрөт. "Ва ман кариха лиқа Аллах." Эгерде кимде ким Аллахка жолукканды жаман көрсө, Аллах Таала менен жолуккусу келбесе, карихаллаху лиқааху. Аллах Таала дагы аны менен жолугууну каалабайт. Аллах Таала дагы аны менен жолукканды жаман көрөт деди. Бул хадис Тирмизи шарифте келген хадис экен. Ар бир мусулмандын жүрөгүндө Алла менен жолуксам экен деген мусулмандын жүрөгүндө каалоо болуш керек. Эгерде бир жаш бала энесин жоготуп койсо, же эне баласын жоготуп кое турган болсо, экөөнүн жүрөгүндө кандай каалоо болот? Эне каалайт, мен ушу баламды көрсөм экен, балам менен жолуксам экен деп. Ал эми бала каалайт, мен энем менен жолуксам экен деп. Эмнеге? Себеби экөө бири-бирине жакшы көрөт. Экөө бири-бирине сүйөт. Мына ушундай эле мусулмандын жүрөгүндө Аллага болгон сүйүү болуш керек. Аллага болгон сүйүү болуш керек. Мен Аллага болгон сүйүү болуш керек. Аллага жолуксам экен, Аллах Тааланы мен көрсөм экен деп. Ибрахим Халилулло деп аталган, Халилулло деген Аллах Тааланын досу. Бир жолу Азраил периште келет экен. Азраил периште Ибрахим пайгамбардын жанын алганы келгенде, Ибрахим пайгамбар Азраил өлүмдүн периштесине айткан экен: Сен барып Аллага айтсаң, өзүнүн хал раайта халилан юмиту халилаху, өзүнүн досунун алган досту да сен көрдүңбү? Мына ушуну Аллага айтып бар дейт экен да. Эми Ибрахим пайгамбар Алланын досу, Алла Ибрахим пайгамбардын досу. Аллах менин досум болсо, анан кантип менин жанымды алып атат деген мааниде айткан экен да. Хал раайта халилан юмиту халилаху. Аллага барып айткын, өзүнүн досунун жанын алган досту да көрдүңбү деп айтып атат Ибрахим пайгамбар, мага ушинтип айтты деп айткын десе, Аллага барып айтып барса, Аллах Таала айтыптыр, сен барып Ибрахимге айтып баргын. Азраил өлүм периштеси, сен Ибрахим пайгамбарга айтып баргын, өзүнүн досу менен жолуккандан баш тарткан досту да көрдүбү депчи. Аллах Таала менен жолугушу качан болот? Качан өлүм келсе. Аллах менен биздин ортобузду тосуп турган бул өлүм, парда. Өлүм келери менен биз Алла менен жолугабыз. Ошон үчүн Алланы жакшы көргөн, Аллахты сүйгөн пенделерге өлүм келбейт дейт. Алар өзүнүн сүйгөнүнө жетет. Алар өзүнүн сүйгөнүнө жетет. Эгер дарыянын бир четинде эне турса, бир четинде баласы турса, экөө тең бири-биrini көптөн бери көргөн эмес. Экөө бири-биrini сагынып, жолукканы турат. Ортодо көпүрө эле жок да. Şu көпүрө эле болсо бири-бирине чуркап келип экөө жолукмакта. Бул өлүм Аллах менен биздин ортобуздагы көпүрө. Демек өлүм келери менен биз Аллах Таалага жетет экенбиз. Мына ошон үчүн ар бир мусулмандын жүрөгүндө Аллах менен жолуксам экен деген жүрөгүндө каалоо болуш керек. Ошол себептен айтылган, өлүм бул мусулман үчүн белек. Өлүм бул мусулман үчүн хадия, мусулман үчүн белек дейт. Мусулман бул өлүмдү жакшы көрөт. Бирок качан жакшы көрөт? Качан мусулман Аллага иман келтирип, акырет күйгө иман келтирсе, бейиштин ичиндеги рахаттарга иман келтирсе, жана дүйнөдө жашаганда ошол акыретке даярдык көрүп, ибадаттарды кылып жаткан болсо, ал акыретке барууну эңсейт, жана ал өлүмдү жакшы көрөт. Эгерде дүйнөдө күнөө менен элек болсо, ибадаттан узак болсо, анда ал акыретке баруудан коркот анда. Демек, ар бир мусулмандын жүрөгүндө Аллах Таала менен жолугууга каалоо болуш керек экен. Андан кийин ар бир мусулман Аллах Тааланы жана пайгамбарыбызды бардык махлуктарга караганда көбүрөөк жакшы көрүү, көбүрөөк махаббат кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Саласун ман кунна фихи важада халаватал иман." Пайгамбарыбыз алейхиссалату бир узун хадисте айтты: "Үч нерсе бар. Эгер ошол үч нерсе кимде боло турган болсо, ал имандын даамын татты" дейт. Ал имандын даамын татыптыр дейт. Ошолордун ичинде "Мен кан Аллаху ва расулуху ахабба илейхи мимма сивахума." Кайсыл адамдын алдында Аллах жана Аллахтын элчиси башка махлуктарга караганда сүйкүмдүүрөөк болсо,
Ал адам Аллах менен Аллахтын элчисин башка махлуктарга караганда көбүрөөк сүйсө, көбүрөөк жакшы көрсө, мына ушул адам имандын дамын татыптыр деди. Демек иман деген эмне экен? Биз Аллахты эң көп сүйүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды эң көп сүйүшүбүз керек. Биздин жашообузда күндөн күнгө Аллага болгон сүйүү күчөсүн. Күндөн күнгө пайгамбарыбызга болгон сүйүү күчөсүн. Себеби дегенде Аллага болгон сүйүү, пайгамбарыбызга болгон сүйүү биздин жүрөгүбүзгө келе турган болсо, Аллахтын өкүмдөрүн аткаруу жеңил болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өкүмдөрүн аткаруу бизге жеңил болуп калат. Акын айткан экен: "Тасил илаха ва анта тузиру хуббаху, хаза ла амри фил фи'али бади'у, лау кана хуббука садиқан ла ататаху, иннал мухибба лима юхиббу мути'у." Сен Аллах Таалага байшибөчүлүк кыласың, Аллахтын өкүмүн таштайсың. Айтасың мен Аллахты жакшы көрөмүн деп. Аллахты жакшы көрөмүн дейсиң, бирок Аллахтын өкүмүн таштайсың. Аллахтын өкүмдөрүн аткарбайсың. Бул сүйүүнүн эрежесине каршы иннал мухибба лима юхиббу мути'у. Себеби дегенде ким кимди сүйсө, ким кимди жакшы көрсө, анын көңүлүн орутпайт. Анын айтканын кылып калат. Анын айтканына баш ийип калат. Ушу сыңарында биз менен сиздин жүрөгүбүзгө Аллага болгон сүйүү, пайгамбарга болгон сүйүү келе турган болсо, Аллахтын өкүмүн калтырбай калабыз. Аллахтын өкүмүн таштабайбыз. Алла Таала тыйган нерседен тыйылып калабыз. Дайыма Аллахтын көңүлүн карап калабыз. Алла наразы болуп калбаса экен. Алланын көңүлү түшүрүп койбосом экен. Аллах Таала наразы кылып койбосом экен деп. Иса пайгамбардан суралган экен: "Дүйнөдө эң коркунучтуу нерсе эмне?" дегенде, "Дүйнөдө эң коркунучтуу нерсе Аллах Тааланын наразылыгы" деп жооп берген экен. Эгер бизден Алла наразы болгон болсо, анда эң бактысыз адамбыз да. Эгер менден Алла разы болсо, анда мен эң бактылуу адаммын. Ошол себептен биз өзүбүздүн жүрөгүбүзгө Алланын жана пайгамбардын сүйүүсүн көбөйтүшүбүз керек. Күндөн күнгө бул сүйүү күчөй бериш керек. Аллах Таала ар бир жүрөккө сүйүү жөндөмүн койгон, сүйүү сыпатын берген, бирок бул сүйүүнү Аллах Таала өзүнө гана арнаган. Кимде ким дүйнөгө келип жүрөктөн байлыкты сүйдү, же бийликти сүйдү, же дүйнөнүн башка нерселерин, алтын күмүшүн, же акчасын, же дүйнөнүн башка коозуктан сүйө баштады, ал Аллах Таала ага берген сүйүү жөндөмүнү жоготуп алды деген сөз. Аллах Таала бул жүрөктөгү сүйүүнү өзүнө арнаган. Пенде мени сүйсүн, мени жакшы көрсүн, мени менен махаббат кылсын деп Аллах Таала ар бир жүрөккө сүйүү жөндөмүн берген. Ошол себептен Аллахты сүйүп, пайгамбарды сүйүп жашайлы. Күндөн күнгө Аллага болгон сүйүү күчөсүн, пайгамбарга болгон сүйүү күчөсүн. Андан кийин өзүбүздүн жашообузда, мамилелерибизде шариятты чечүүчү кылуу. Шариятты чечүүчү кылуу. Жараткан Аллах Таала Куранда айтат: "Инна анзална илайкал китаба бил хак литахкума байнан нас бима аракаллах." Ниса сүрөсүнүн 105-аятында жараткан Аллах Таала айтат: "Инна анзална илайкал китаб." Биз сага, я Мухаммад, биз сага китепти түшүрдүк, чындык менен. Литахкума байнан нас бима аракаллах. Аллах Таала сага түшүндүргөн жол менен элдин ичинде чечим чыгарууң үчүн. Аллах Таала түшүндүргөн жол менен элдердин арасында, адамдардын арасында чечим чыгарууң үчүн. Демек, жашоодо мамиледе кандай гана мамиле келбесин. Эркек менен аялдын ортосунда мамиле болобу, эки коомчулуктун ортосунда мамиле болобу, эки кошунанын ортосунда мамилеби, ата менен баланын ортосундагы мамилеби, кандай гана мамиле болбосун, биз Куранды карашыбыз керек. Хадисти карашыбыз керек. Куранда Аллах Таала ошол маселенин чечилишин кандай айткан? Пайгамбар ошол маселенин чечилишин кандай жол менен айткан? Мына бизге муну Куран хадис түшүнгөн аалымдар айтып берет. Бул деген сөз, биз жашообузда бирөө менен өйдөлүү болуп акталашып калабызбы, же бирөөгө бир нерсе сатып, анын акчасын эсепташа албай калабызбы, бирөөгө карыз берип ала албай жүрөбүзбү? Эки адам ортосунда кандай гана чыр болбосун, анын чечилиш жолу, туура чечилиш жолу ал Куранда көрсөтүлгөн, хадисте көрсөтүлгөн. Аны бизге ошо Куран, хадис илимин жакшы билген аалымдар бизге чечип берет. Ошон үчүн өзүңүздүн жашооңузда бир аалымды жакшылап карманыңыз. Өзүңүз ихлас кылган, ошонун сөзү сизге таасир бере турган, ошол өзү дагы такыба, шариятка амал кылган, сиз жактырган
жылдызыңыз келишкен бир аалымды өзүңүз жашооңузда аны үлгү тутсаңыз, ушундай маселелер болуп калса, кээде үй бүлөлүк маселе болуп калат, кээде соода саттан маселе жаралып калат, кээде бала чакаңыздын тарбиясына бир маселе жаралып калат, кээде жекече өзүңүздүн жашооңузда маселе жаралып калат. Мына ошондой маселеде ага кайрылып, Куранда эмне деп айтылган, пайгамбарыбыз эмне деп айткан, ошо Куранда айтылгандай пайгамбардын сөзүнө жараша ошо маселени чече турган болсок, мына ошондо береке болот, мына ошондо бул туура чечим болот. Биз жашоодо кыйналбайбыз, балким ар бир жашоонун кадамында, ар бир акыбалда буюрса ийгиликке жете беребиз. Жана ошондой эле динди бул жеңил деп түшүнүү, бул дагы биздин мойнубуздагы Аллага болгон бул укук, акы болуп эсептелет, Аллага болгон адеп болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям инна дина юсрун. Дин бул юсрун, жеңил деп айтты. Куранда Аллах таала айтат: "Ва ма жаалаллаху алейкум фид-дини мин харадж." Аллах таала силерге динде кыйынчылыкты жараткан эмес. Жеңил жашасын деп Аллах таала дин берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ад-дину юсрун, дин бул жеңил деди. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Аллах таала силерге динде кыйынчылыкты каалабайт, жеңил жашасын, жакшы жашасын, бактылуу болсун, ийгиликке жетсин деп Аллах таала динди берген. Дин ошон үчүн бул жеңил. Дин кыйын эмес. Азыр күндө биз менен кээ бир адамдар дин десе кыйын деп түшүнөт да. Дин десе эчтеке кыла албайсың жашоодо, бир фанатизм, бир караңгылык же бир монахстводу элестетет да. Дин деген артта калгандык. Жок, дин деген бул өтө жеңил. Дин кандай жеңил? Мисалы, курсагы ач адамга тамакты жеген кандай жеңил жана рахаттуу. Чаңкаган адамга сууду ичкен кандай жеңил жана рахаттуу. Чарчаган адамга уктаган кандай жеңил жана рахаттуу. Чарчаган адамга төшөктү салыш да кереги жок. Ал столдо отуруп уктап кала берет, ал чарчаган, ага уйку керек. Мына курсагы ач адамга тамакты жеген кандай жеңил, жана чаңкаган адамга сууду ичкен кандай жеңил, жана чарчаган адамга уктаган кандай жеңил болгондой эле ар бир эркек аял үчүн, ар бир инсан үчүн дин менен жашоо, Аллахтын өкүмүнө моюнсунуп, пайгамбар көрсөткөн жашоодо жашоо мына ушундай жеңил жана рахаттуу болот. Буга тескери Аллахтын өкүмүн таштап, пайгамбардын жолун таштап жашоо бул мусулман үчүн азап, бул инсан үчүн бул кыйынчылык. Жашоодо бул кыйналат, бул азап чегет эгер Аллахнын жана пайгамбардын жолун таштай турган болсо. Ошол себептен албетте бул жеңил болуш үчүн урматтуу бир туугандар эки нерсе бар. Биринчиси, жеңил ишти адам үйрөнбөгөндөн кийин жеңил болсо дагы ал кыйын боло берет. Кыйындан кийин оордон оор иш болсун, эгер аны үйрөнүп алган болсоңуз, ал жеңил болуп калат. Ошон үчүн биз динди азыркы күндө эмнеге дин бизге оор көрүнүп атат? Себеп динди үйрөнгөн жокпуз. Ошон дин өзү жеңил. Бирок жеңил нерсени дагы үйрөнбөсөңүз, мисалы машина айдаган бул жеңил да. Бирок кээ бир адамдарды көрдүк, 50ге чыгып калган, 60га чыгып калган, бирок машина айдай албайт да. 1 метрде жылдыра албайт. Машина айдаган бул жеңил эле. Кээ бир аялдар 40 жашта, 50 жашта тиге албайт да, мисалы. Эмнеге? Себеби ал жеңил эле, тигүүчүлүк, машина айдаган бул жеңил эле эркектерге, тигүүчүлүк аялдарга жеңил эле. Бирок үйрөнбөгөн себептен ага кыйын көрүнө берет да. Азыр күндө бул дин жеңил, бирок динди биз үйрөнбөгөн себептен бизге кыйын көрүнүп атат. Бул бир, экинчиси чөйрөдөн чыгып кетти да. Чөйрөдөн чыгып кетти. Чөйрөдөн кайсы нерсе чыгып кетсе, ошол адамга кыйын көрүнө берет да. Мисалы бир 20 адам отурсаң, бардыгы намаз окуйт да. Бирөө намаз окубайт да. Намаз окуу баарына жеңил болот. Себеби чөйрө бар, баары намаз окуп атат. Ошо 20 адамдын 19-у намаз окубайт да. Бирөөсү эле намаз окуйт да. Эми ошо намаз окуган адамга намаз окуу кыйыныраак болуп калат. Кантип окусам экен, айтсам бекен, айтпасам бекен депчи, кээде каза кылып коет. Эмнеге? Себеби эч ким окубайт да. Чөйрө жок. Ошон үчүн экинчи нерсе, дин чөйрөдөн чыгып кеткен себептен бизге кыйын көрүнүп атат да. Ошого иншалла буюрса жашообуз биз динди үйрөнсөк, экинчиден диндин чөйрөсүн кура турган болсок, дин бизге жеңил болуп калат экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, демек Аллах таалага болгон адептер жана биздин мойнубузда Аллага болгон укуктар эмне экен? Калыс Аллах таала үчүн ибадат кылуу, жана Аллах тааланын улуулугун жүрөккө алып келүү, Аллахнын баарынан улуу, баарынан чоң зат деп жүрөктөн сезип жашоо, жана Аллах тааланын затынан коркуп жашоо, жана Аллах тааланын жана пайгамбарыбыздын өкүмдөрүнө баш ийип, Аллах таала тыйган күнөөлөрдү таштоо, жана ошондой эле Аллахтын астында өзүбүздү муктаж, өзүбүздү жакыр сезип,
Аллага өзү муктаж сезип жашоо, жана Аллах Таалага таваккел кылып, Аллага жөлөнүү, Аллах Таалага сүйөнүү, Аллах Таалага таваккел кылуу, жана дайыма Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болуу, жана Аллах Тааладан уялуу, жана көп Аллах Тааланы эстеп, дайыма Алланы унутпастан Аллах Тааланы эстеп жүрүү, тилибизде дайыма зикир болсун, жана Аллах ар бир мусулмандын жүрөгүндө Аллах Таала менен жолугам деген каалоонун болуусу, жана Алланы жана пайгамбарыбызды башка бардык махлуктардан жакшыраак көрүү, аларды көбүрөөк сүйүү, бул да биздин моюнубузда акый экен. Жана өзүбүздүн мамилелерибизде шариятты, Куран, хадисти бул чечүүчү кылуу, аалымдарды ошол өзүбүз тандаган, ихлас кылган аалымдарды тандап, ошолордон Куран, хадис негизинде маселени чечтирүү, жана дин бул жеңил деп түшүнүп, динди кабыл алып, динди жашообузга алып келип жашоо, мына ошол биздин моюнубуздагы бул Аллах Таалага болгон укуктар экен, жана Аллах Таалага болгон адептер экен. Эгер мына ушул адептер менен биз буюрса Аллага мамиле кылсак, өзүбүз жашообузга алып келсек, жана башкаларга да ушуну жеткире турган болсок, биздин жашообуз жеңил болот экен, биздин жашообуз кооз болот экен, биздин жашообуз жандуу болот экен, биздин жашообуз шандуу болот экен, чырайлуу, кооз болот экен, жана үлгүлүү болот экен. Жараткан Аллах Таалам баарыбызга мына ушул адептерди жашоого алып келгенге, мына ушул укуктарды толук аткарганга баарыбызга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин, жана башкаларга дагы жеткирүүнү Аллахым насип кылган болсун. Дайыма аманчылыкта, жакшылыкта жолугууну Аллахым баарыбызга насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.